Bahadır Demirбек Мырзакуловичке берилет. Таласыбыз кымбат, мамлекетибиз кымбат, элибиз кымбат. Ошондуктан бул жердеги жолугушууну мен 2015-жылы сиздер дагы мени жакшы колдоп бердиңиздер. 2015-жылы Республика Ата Журт партиясына мен талапкерлигимди койгонмун. Ошондо менин округумда 22 айыл болчу эле. 22 айылдын biz таластыктар 13 кандидат болуп чыктык элек. 22 айылдын 19'undan birinci orundu алып сиздер колдоп бердиңиздер. 3 айылдан экинчи орунду алдык. Бул өтө чоң колдоо. Ошону колдоп бергениңиздерге мен таазим этем. Сиздерге чоң ыраазычылыгымды билдирип кетким келип турат. Эми урматтуу мен айылдаштарым, таластык туугандар, мына ушул шайлоо Кыргыз мамлекетинде, Кыргыз элинде эң таза, өзгөчө шайлоодун бири болот. Себеби ушул шайлоо Кыргызстандын тагдырын чече турган шайлоо болот. Мына өзүңүздөр билесиздер, 20-жылы мен ушул жерге келип, Мекенчил партиясынан талапкерлигимди койдум. Сиздердин астыңыздарда көп убадаларды бердик. Азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиевтер менен ушул Мекенчил партиясынын койгон программасын мен сиздерге толук жеткиздим. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ошол айтылган сөздөрдү көпчүлүгү аткарылып жатат десем мен калпычы болбойм. Сиздердин астыңыздарга жүзүм жарык келип отурам. Себеби biz койгон маселенин эң чоңу бул кумтөр маселеси болчу. Мына өзүңүздөр билип атасыздар, кумтөр маселесин Кыргызстандын менчигине алынып жатат. Андан тышкары депутаттардын санын кыскартууну айтканбыз. Депутаттардын саны кыскарып жатат. Мугалимдер менен врачтардын айлык акысын көтөрүү маселеси болчу. Бул маселе чечилип атат. 2-3 күн мурда бир врач менен жолуктум, силердин айлыгыңар канчага көбөйдү десем, 5000 сомго көбөйдү дейт. Бул жакшы жетишкендик. Урматтуу туугандар, бул жолу таза шайлоо өткөзөбүз деп биздин президентибиз теледен чыгып, сиздер көрдүңүздөр, убадасын берип жатат. Мен дагы муну колдоймун. Бул жолу таза шайлоо өтүш керек. Акча бергендер, же болбосо кур убаданы бергендерди шайлабай, таза адамдарды силер тандайсыздар деп мен терең ишенемин. Ошон үчүн ушу таза шайлоодо катышып, элге кызмат кылайын деп сиздин астыңарга келип, талапкерлигимди коюп жатам. Эми дагы бир айтып кете турган нерсе, ырыс алды ынтымак дейт. Мына ушул шайлоого чыкканда Талас району, Талас шаары, Бакаят район жарымынан мына менин инилерим Рамис деген жигит отурат. Өткөн шайлоодо бул жигит Бирбол партиясынан койгон өз аралдык жигит. Болотканов Кубат деген Республика партиясынан койгон. Ал Бектур деген жигит Атамекен партиясынан Чоңтокойдон болот. Андан мына азыркы кандидат болуп чыгат Кыдыралиев Бакыт деген азыр мен менен кандидат болуп чыккан иним. Мына бул жерде отурат. Нусубалиев Тургун деген мен менен кандидат болуп азыр чыгып аткан. Урматтуу айылдаштар, урматтуу таластык бир туугандар. Ушул жолу мен өзүмдүн дагы жашыма, кылган кызматыма 60-тан ашкандан кийин көрө окаттан кичине өйдөрөк болуп, элге кызмат кылып, тарыхта кала турган бир чоң проекттерди сиздерге сунуштап, астыңыздарга айтып кетейин дедим. Себеби канча шайлоого катышабыз, эшигиң астына шагыл төгүп берем. Же болбосо тегерден суу тартып берем, же болбосо берден свет тартып берем деген майда чүйдөн маселеден өйдөрөк болуп, келечегибизди ойлоп, Кыргыз мамлекетин, элдин жыргалчылыгын ойлоп, чоң-чоң проекттер менен ушу
тарыхта каларлык иштерди жасай турган иштеримди сиздерге айтып кетейин деп турам. Ошол иштердин бири мына мен 2013 жылы Кыргызстан менен Россия Федерациясынын ортосунда Кыргыз газ системасы $1 сатылган. Мына мен ошол сөзүм калп болбос үчүн сиздерге ошол кол коюлган келишимди Газпром менен Кыргызстандын ортосунда келишимди архивден көтөрүп 2013-2014 жылга кол койгон келишимдерди ала келдим. Баймак станциясынан Талас шаарына чейин 110 километр газопровод тартылыш керек эле. Ошол Талас шаарында, Талас облусунда, Бакаятада, Караурада, Талас шаарында 3 станция курулмак. Андан кийинкисин ошол газопроводду Таластан жер үйгө алып барыш маселеси 45 километр ада каралган. Эми мына жер үй иштеп атат. Ушунун баарын документтерин көтөрүп, ушунун баарын байланыштырып, ушул маселени мамлекеттик деңгээлде көтөрөйүн деп мен бел байлап атам. Ан үчүн сиздердин колдооңуздар керек. Эгер биз жаратылыш газын киргизип алсак, Талас областында газ маселесин чечип алсак, биздин эл үчүн эң чоң тарыхта кала турган бир окуя болот эле. Бул бир маселе. Экинчиси, урматтуу туугандар, мына мен да айылга көп келем. Логистика деген нерсени элдер, кээ-биркилер бирөө түшүнүп, бирөө түшүнбөй калышат кээ-бир кезде. Логистика деген мына биздин Күшүкесте алмаларыбыз 20 сомдон сатылып атат. Логистиканын ичинде сактала турган хранилище болуш керек. Мына мен Европа мамлекеттеринин көп жерин кыдырдым. Эгер логистика алма сактай турган, жемиш сактай турган хранилищелерди курсак, жок дегенде 10 эсе биз кымбат сатат элек. 10 эсе кымбат сатат элек. Мына бизде Талас областында слива деген бар, алма деген бар, картошка дегенибиз бар. Ошонун баарын чогуу хранилище курушубуз керек. Мен ошол хранилищени Чат базардын бер жагына, өйдөңкү зонасына бир хранилище куруш керек деген программама киргиздим. Талас областынын ылдый жагына бир хранилище куруш керек. Ошол жерде эгер ошону сактап коюп, азыр сатпай, Европага алып чыгып, логистика пайдаланып сата турган болсок, бир топ экономиканын көтөрүлүшүнө элдердин жыргалчы үчүн пайдаланса болот. Андан тышкары, урматтуу туугандар, силер теледен жакында эле көрдүңүздөр. Азыр Кара Буура районунан, Аманбаев айылынан 2 чоку бар. Манас чокусу, Чыңгыз чокусу деген бар. Ошол жерден биз Өзбекстанга туннель казуу проектин биз киргизип атабыз. Азыркы кезде биздин өкмөт тарабынан, биздин сунушубуз менен, биздин мамлекет Өзбекстанга кагаздарын даярдап атат. Ошол жерден 7,5 километр туннель кура турган болсок, биз Ташкент шаарына 1 саат 20 мүнөттө жетебиз. 30 миллион турган өзбек калкы менен карым катнаш кылсак, биз Казакстандын чегарасын качан жабат, качан ачат деген маселеден биз кутулабыз. Мына ушул проекттин үстүндө иштеп атабыз. Кудай буйруса жакында теледен да көрөсүздөр. Ошол Өзбек мамлекети менен Кыргыз мамлекетинин ортосундагы жакында келишимдер даярдалып атат. Мына ушул проектти дагы мен өзүм башта туруп кыймылдатып аяна чыгаралы деген ой тилектер бар. Дагы бир айтып кете турган нерсе, мына бизде жер иштеп атат. Эми иштеп аткан проект иштейт. Сиздер өзүңүздөр иштеп атасыздар. Бирок жер үйдүн ичкен тамактары, ал ичкен сүттөрү, картошкалары, продуктасын барын тең Бишкектен алып келип атат. Мына жер үйдү иштеп аткан балдар келиш керек эле. Мен ошол маселени такай көтөрүп келе жатам. Бизден чыккан картошкасы болобу, сабиси болобу, эти болобу, сүтү болобу, ушунун барын тең биздин Таластан алыш керек. Жок дегенде 1 сомго кымбатыраак алыш керек башка жерге караганда. Ага жер үйдүн мүмкүнчүлүгү бар.
Эгер биз ошол продуктубузду ошол жака бере турган болсок, биздин канча деген адамдар өзүнүн продукциясын жакшы баа менен сатат эле. Азыр ушул кезде аларга сатыш үчүн биз жана мен айткан хранилище бизде болуш керек. Аны упаковка кылыш керек. Ошондой цехтерди куруш керек. Ал жерде лаборатория болуш керек. Ошондо гана биз продуктубузду жер үйгө сата алабыз. Жер үйдүн жетекчилери менен мен бир канча жолу жолуктум. Алар макулдугун берип атат. Мына биздин айылдын тургундары болгон өндүргөн продукциясы, эти болобу, сүтү болобу, майы болобу, картошкасы болобу, жалаң гана биздин Талас районунан алыш керек деген маселени мен көтөрүп бир канча жолу жолуктум. Жер үйдүн жетекчилери буга каршы эмес. Эгер жер үй биздин айылда турса, ошол продуктунун баарын Бишкектен алып келсе, анда биз эл эмнеге оокат кылыш керек? Мына ушундай маселелерди дагы мен көтөрүп атам. Андан тышкары эми бакаяталыктар жок. Жалпы программаны айтып аткандан кийин сиздерге дагы кулак кабыш кылып айта кетейин. Бакаята районунда извест чыккан бир тоо бар бизде. Ошол тоого цемент завод куруу маселесин көтөрүп атам. Мен ага Кореядан инвесторлорду тартып 2 жолу алып келгем. Цемент завод курсак болот. Биз аны Россияга, Казакстанга сатсак болот. Ошол жерден кремлевский кирпич деп коет, жана Кремльди кызыл кирпичтер. Ошол жерден завод курсак болот. Ал жерден карбит чыгарган завод курсак болот. Эгер биз жалаң эле кенди каса берип, тоогду тешип бергенден көрө, ошондой өндүрүштөрдү биз ачышыбыз керек. Биз эч убакта кен байлыкка кумтөр болобу, жер үй болобу, биз эч убакта көз каранды болбошубуз керек. Андан башка дагы өндүрүштү ачышыбыз керек. Мына ушундай чоң-чоң проекттердин үстүндө мен иштеп жатамын. Дагы менин программамдын аталышы чечкиндүү кадам деп мен ушундай ат койдум. Себеби биз азыр майда чүйдө маселе менен алек болуп, чечкиндүү кадам биздин мамлекет чечкиндүү кадамдарга барбаса, биз дагы 30 жыл жүрө беребиз. Чечкиндүү кадам деп атын коюп, мен ушул программаны 1 жыл мурда пандемиянын убагында жазадым эле. Экономисттер, специалисттер менен кеңешип, мына концепцияны жазып чыктык. Бул концепцияны сиздерге таратып берди. Мунун автору мен өзүммүн. Сиздерге кайрылуу жасадым. Майда чүйда нерседен биз өйдөрөк болуп, чоңураак масштабтагы экономикалык маселелер менен алек болоюн деген ушундай ой тилек бар. Андан тышкары мен бул программамда жазып атам. Биздин кээ министрликтерибиз элди көз боемоочулук кылып, ар кандай сунуштарды беришет. Эгер ошол министр берген сунушун аткара албаса, ал министр жумуштан гана алыш керек эмес, ал министр жоопко тартылыш керек. Эгер мен ушул программада айтып кеткен сунуштарымды сиздердин астыңыздарда айткан сөзүмдү аткара албасам, анда мен да депутат болбошум керек. Мен ошону ушулга айтардын астында ушундай жоопкерчиликти мойнума алып, ушундай сунуштарды, чоң-чоң проекттерди сиздердин астыңыздарга сөз берип айтып жатамын. Бул сөзүмдү кай жерден болсо да айтамын. Айткан сөзүмө жооп бергенге мен даярмын сиздердин астыңыздарда. Дагы бир айтып кете турган нерсе менин программамда, мына өзүм Таласта кичинекей үй салып көрдүм. Ушул кирпичти Кара Бурадан ташып келдик. Кирпич завод куруу азыр эң жөнөкөй проекттердин бири. Же болбосо мындагы цементный трубаларды карасаңыздар, ушуну Бишкектен алып келебиз. Мына жакын арада бул жерде балдар турат, жакын арада бетонный завод куралы деп балдар проектин көтөрүп келип атат. Биз бетонду Бишкектен ташышыбыз керек эмес. Бетонду ушул жерден чыгарсак болот. Биз кирпичти ушул жерден чыгарсак болот. Анан ошон үчүн база дарсам болот. Ушундай нерселерди швейный цех дейбизби? Көп нерселерди ушул жерден жасап өндүрүш менен алек болушубуз керек.
Andan tышкары balık çarvasını men ayta keteyин. Эми жайыт дагы бара-бара кыскарып баратат. Асайып баратат. Биздин мына айыл өкмөттөрдүн ушу Талас районунда бир айыл өкмөт менен биз сүйлөштүк. Ошол жерге балык чарбасын өстүрөлү, жардам берели деп атабыз. Бир балык чарба ачып берели биз жардам берип. Калганын айыл өкмөттөр ушу менен да балык менен дагы алектенип акча тапса болот. Мына ушундай чоң-чоң проекттердин тегерегинде мен сиздердин астыңыздарга келип ушуну айтайын дедим. Дагы бир эң маанилүү нерсе, мен эми сиздер мени 2 жолу колдоп шайлап бердиңиздер. 2015 жылы Республика Атажыт партиясынан менин сиздердин берген добушуңуздар 28 мандаттын 9 мандатын меники болду. Мына сиздер колдоп бердиңиздер. Бирок белгилүү бир өзүмдүн ушул айткан сөзүм, өзүмдүн позицияма партиянын жетекчиси менен келише албай калгандыктан мен мандаттан отказ бердим. Экинчи жолу Мекенчил партиясынан 20-жылы келдим. Биз дагы Мекенчил партиясы жакшы добуш бердиңиздер, бизди колдоп бердиңиздер. Бирок анда дагы ар кандай өзүңүздөр билесиздер, кандай ситуация болуп кетти. Ну бул жолу, Кудай буйруса бул жолу дагы бир жолу колдоп берсеңиздер, жөн эле мандат алып, элдин ишенимин акташ үчүн унчукпай отурбай парламентте ушундай чоң-чоң проекттерди Кудай буйруса колдоп берсеңиздер, мен эл үчүн иштеп бергенге мен даярмын. Мен сиздердин астыңыздарда айтып кетейин. Мандат алуу эң негизги максат эмес. Акчага сатып мандат алуу азыр тыйылды. Ошон үчүн акчага алданбаңыздар. Таза шайлоо өткөзөлү. Анан кийин шайлап колдоп берсеңиздер, мен сиздердин астыңыздарда кандай депутат болуш керек экен? Депутат деген кандай болуш керек? Эмне маселени көтөрүш керек? Өзүнүн жүрүм туруму кандай болуш керек деген сиздерди мен уят кылбаймын. Эми сөзүмдүн акырында үстүн айылыбыздан баштап жатам. Ушу үгүт иштерин. Ошон үчүн мен сиздерге терең ыраазымын, сиздерге терең ишенемин. Сиздер бул жолу колдоп бересиздер деп. Колдоп бергенден кийин менден толугу менен мен айткан сөздөрдү сурап аласыздар деп мен терең ишенемин. Чоң рахмат сиздерге. Номер 21 шайлоо округунан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер эл уулу белгилүү меценат Эмилбек Абдыкадыровго терең ыраазычылык билдирип, кол чабып коелу. Эмилди баарыңыздар тааныйсыздар, көпчүлүгүңүздөр. Эмил менен көпчүлүгүңүздөр бир топторуңар бирге окудуңуздар. Классташсыңар, бир школдон бүттүңөр. Эмилдин кичинекейинен баштап ушул деңгээлге жеткенге чейинки өзүнүн баскан турганын, элге болгон мамилесин, жасаган иштерин, эмгек жолундагы аракеттерин бардыгын көпчүлүгүңүздөр билесиздер. Эмил ушу Көк Арык орто мектебинен мектепти бүттү. Эң жакшы деген деңгээлде бүттү. Эмил жогорку окуу жайына өзүнүн күчү менен кирип, ошол жерде аракеттенип, иштеп, окуп, кечинде иштеп, үй бүлөсүнө, ата-энесине кыйынчылык кырдаалып түспөйүн деп, өзүнүн аракети менен кичинекейинен баштап эле өзүнчө окап, жасап, өзүнчө билимин улап, өзүнүн жолун өзү таап келген инсан. Мына Эмил жогорку окуу жайын бүттү. Өзүнүн эмгеги менен жумуштан жумушка, кызматтан кызматка көтөрүлүп, столицабыз Бишкек шаарынын вице-мэрine жери жетти.
Kuruluş Ministersiosun zam ministerine geri jetti. Buna uşul bardığı uşu Emildin jasagan жашоосундагы эмгектери де эсептелинет. Эмил аке ошол баарысынан карапайым элдин басы өтө турган жол. Ар бирибиз басы өтүш керек экен. Эмил акенин басы өткөн жолун. 4 жыл дворник дейт, слесарь дейт, сантехник дейт. Жана ошол жерден бир нерсени айткым келди. Жогорку кеңештин легендарлуу парламент деп коет. Ошол легендарлуу парламентте канча деген мыкты инсандар жогорку кеңештин отурду. Ар бир фракциянын жетекчиси болуп. Ошол Эмил акебиз Асанбай округунан өзүнүн бир мандаттуу талапкерлигин коюп, ошол легендарлуу парламент иштеген мыкты агаларыбызды жеңип чыгып, Бишкек шаарында 3 сазыв депутат болгон. Кол чаап койбойбу Эмил аке? Баягы агаздын көрү инез өт дейт. Колдо бар алтындын баркы жок дейт. Келгиле Эмил акебизди колдоп алалы. Бишкек шаары депутаттары түшүнүп, Эмил акебизди Бишкек шаарына вице-мэр кылып дайындашты. Вице-мэр кылып кандай деген өндүрүшкө, кандай деген экономиканы өстүрүүгө жетишти Бишкек шаарында. Эми кийин курулуш жаатына өтүп кеттир. Эмил акенин окуп отурдук. Ошо концепциясын. Курулуш жаатында дагы мына өзү деген Бишкек шаарында атуу, таластын атуулу болду. Бүгүнкү күндө курулуш жаатында өзүнүн жакшы жагынан көрсөттү деп жаңылбайбыз. Ардактуу Бишкек шаарынын ардактуу атуулу, Талас областынын ардактуу атуулун алган. Бул байкебиз Бишкек шаарында курулуш компаниясы иштеп жүрүп, 1000 деген орундарды камсыз кылган. 1000 деген орундун 50% таластыктар түзөт. Бүгүнкү күндө ушул киндик канын тамган жерин ойлойт деген ошо Эмил акеге айтсак болот. Ошонун жарымы таластыктар. Ошо таластыктар өзүнүн үй бүлөсүн, өзүнүн ата-энесин ошол жумушта иштеп, бүгүнкү күндө багып келе жатышат. Урматтуу бир туугандар, баягы жет өлчөп бир кезек учур келди. Урматтуу президентибиз бир мандаттуу жанагы партияны өзүбүзгө берди. Өзүбүз тандай турган күн келди. Ташып, бияка ташып турган күн жок. Өзүбүз ар бир айылдан өзүбүздүн жүрөгүбүздө болгон нерсени тандай турган учур келди. Эми баягы аталар сактап келген мекенди ойлон кыргыз. Аздектеп бапестеген энеңди ойлон кыргыз. Тирүүлүк бейишиндей жериңди сакта кыргыз. Бирөөнүн бийлиги үчүн элиңди атпа кыргыз. Коңшулар карап турат, бүт дүйнө карап турат. Бири-бириң сатпа кыргыз. Жаманың жашыр, бекит жогот. Бири-бириңе сактан кыргыз. Келгиле ушул акебизге биригип, бир муштум болуп, өзүбүздүн акебизди колдоп, бүгүнкү күндө жогорку кеңешке өткөзүп алалык. Баарыбыз колдойбузбу? Омин деп койбойлукпу? Ватан менен кыргызда жер көгөрөт турбайбы? Жамгыр менен кыргызда эл көгөрөт турбайбы? Баталган жигит зор болор, бактысы ашып мол болор, чоролор колдоп жол болор. Берилген арак батабыз кыргызды кылым кыйырына тааныта турган эл уулу Эмилбек Абдыкадыров агабызга кабыл болсун. Амин. Баарыбыз Кудайдын колундагы адамбыз. Баарыбыз жакшы тилек менен чогулуп отурабыз. Бата элинин алдында бир кичинекей сөз айткым келип турат. Бир карыя намаз окуп атса баласы тынчап туруптур. Тынчап турса баягы намаз окуп аткан карыя алсам бербесем деп айтып атат дейт. Баласы чоочуп кетип кагылайын ата. Окуган намазың ушул десе, намаз билбесем кантейин жанагы түйө чөшөлтүп үйрөтүп койду эле дептир. Ансыгандай алсам бербесемдер алыстап кетип, эл үчүн кызмат кылсам дегендер келип атса, бата берип коелу. Асыр заманда оуш күйүш болуп,
Жалпı mamlekettin içinde özgürlük olup atat. Omin dep aytalı. Amin. Birinciden yaratkan jar bolsun. Bak karap kıdırdı arısın. Usul yerde attanıp jalpı el üçün işteyim de dalalat kılıp ak tilegi menen gelip atkan bardık baldardın işi ilgeri olup vakit жылы olap dursun. Бұл balamında tigi bala tigindey de aytpayım. Men usul baldardın ayrımdardın ötken şaylooda özünün talapkerligin koyup atkanda koldop batandı verdim ele. Birok özüңüzler bilesizler 30 yılkı irip kalgan çirik sırtka çıkıp el çuğuldap akır adamdın kanı tөгülүү менен шайлоо мурунку шайланган депутаттардын иши жылбай калды. Asır başka zaman. Usul turgan jigitler Emil kargadayangan ösün okuttun ele. Muna balдар tuura aytып atat. Karapayım işten başladın. Santexnik bolup işledin. Akırında oturup ak emgegin menen köp nerseni jasap keleyatasın. Bişkek şaharının meri oldun. Elge paydan tiyip kelek. Usul Cumhuriyet Jurt'un aslında ak bata yereli, oşol bata iyilikçi bolsun. Kuday koldosun. Barar joluңar kenem bolsun. Zaman jakşı jagын özgörsün. Kırgızstan'a kut ornop. Kırgızstan'da bereket tөгülüp turgan zaman bolsun. Oşol zamandı siler alıp gelgile. Kuday silerge kuvat bersin. Biz siler diye çoğun güreşke, el üçün kısmat kılууга attantıp jatabız. İşiңер ийгиликтүү болуп, ошол элдин жүгүн көтөргөн азаматтар болгула. Өз жолуңар менен, өз мойнуңар менен элдин жүгүн көтөргүлө. Өз алаканыңарды жоорутуп, элдин кысматын кылгыла. Элдин батасына жеткиле. Ылайым кыдыр жылы болосун. Багытыңар түш болсун, барар жолуңар бактылуу болсун. Амин. Amin. Бул дүйнө бир керемет ураңдаган, вактайса башка дөөлөт жыялбаган, бир күндө 1001 бале көрсөң, баары бир үмүт үзбө бир Алладан дейт. Эл журттун Талас жергесиндеги алгачкы Жумурай журт менен болгон расмий жолугушуусуна келген кадырлуу коноктор дагы бир ирет жалпыңыздарга ыраазычылык билдиребиз.